Assalamu alaikum Kırgızstan mekендештер. Мен азыр Ош шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу бекетте турам. Бул жерде баягы шаардагы канализациядан келген суулар тазаланып, фильтрленип, ушул жерде мындайча айтканда обработка болот экен. Дал ушул сиздер көрүп турган курулуш жаңы курулуптур. Негизи бул жер 1977 жылдан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес экен. Бүгүн жаңы салынып азыр шаар башчысы Талайбек Сарыбашев өзү бир сыйра көздөн кечирип атат. Göy olup çağır koyup. Büt kanalizasyon şu yerden gelip kazanılır. Buna göre odasına kanday son işlerin ol odası. Так, негизи бул жер аябай кандай мындай адамдын тезеги жыттанып атат да. Негизи ошондой жер да. Бул жактан көрсөттү. Заманбап технология менен азыркы менен мен жанагы айткан 1977 жылы курулган эски тарабы ошол саркынды сууларды тазалоочу, фильтрлөөчү өзгөчө аймак. Ушул жерде Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдөн, шаардагы канализациядан келген суулар обработка болот экен. Жакта көрсөңөр болот. Так, ушинтип айланып жаңағы сіздер көрген суысы толып иштеп аткан блок эски ушул Союз убагында курулган болчу, бирок ушул үстүндөгү тазалоочу механизмди жаңы койгон экен. Ал эми бул мына ушул өзү резервуардын өзү дагы жаңы курулуптур. Да ушул жаңы курулма экен. Ошол эле жерде жолдун аркы тарабында ушул эскиси турат. Негизи Ош шаарындагы мына ушул саркынды сууларды тазалоочу бекетте бир топ эле жаңылануулар, жаңы реформалар, мындайча айтканда жаңы жабдуулар орнотулуп, шаарыбыз кыйла эле өнүгүп атыптыр.